Ассалаумалейкум сүйіктүү көрүүчүлөр, баарыңыздарды экран аркылуу учрашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде көп убакыт бою жок болуп кеттик. Анын себеби албетте өзүңүздөр деле билесиздер. Карантин жарыялап, биздин жумушубуз бир топ убакка токтоп калды, бирок сүйүнчү менен кайтабыз. Бүгүндөн баштап биз өз жумушубузду кайрадан баштамакчыбыз жана бул көп адамдардын көпчүлүккө бир эсинде кала турган маскаларды азырынча чөнтөккө салып койсок болот. Себеп дегенде көчөдө жашоо өз калыбына түшүп келатат жана чоң суроо долбоору бүгүн дагы эл үчүн аябай ойго батырган, ойлондурган маселелерди козгоп чыгабыз. Алардын бири бүгүн эмне үчүн кыргыздарда айрыкча жигиттер ажырашкан кыздарды алуудан же болбосо алар менен жада калса сүйлөшүүдөн бир аз тартынышат, коркушат. Бул менталитетке жаткан нерсеби же деги эле эркектер өзүнө ишенбегени үчүнбү же айтор дагы башка бир себептерге байланыштуу? Анын баарын азыр алып беребиз. Дагы бир жолу баса белгилеп коелу, бул жерде жалпылап айткан жокпуз. Көпчүлүк учурда эми жашыруун сөз эмес, баарыңыздарга эле белгилүү болуш керек. Албетте үйлөнөргө келе турган болсо, эгерде кыз киши турмуштан ажырап чыккан болсо, ал үчүн бир топ оор эркекке салыштырмалуу. Эркек ажырашса кайра башка үйлөө куруп кеткенге көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар кыздарга салыштырмалуу. Ошон үчүн ушул маселе эмне үчүн көбүнчө кыздарга таасир этет? Ошонун себебин бүгүн билгенге аракет кылмакчыбыз. Анан дагы бир суранычыбыз бар. Сиздерден 3 айдан ашык убакыт каналыбыз иштебей жаткан үчүн бир аз активность түшүп калды окшойт. Ошон үчүн лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар жана албетте комментарийде колдон келсе жаман сөз жазбай, эгерде критика болсо конструктивдүү жазыңыздар, эгерде өзүңүздүн ушул тема боюнча оюңуз болсо, аны да жазып койсоңуз албетте окуп чыкмакчыбыз. Чоң суроо долбоору, Элдос Аскарбеков, Прогноза ТВ каналы. Биз жумушубузду баштадык. Эркектерге мисалы коомдо оңой да. Аны эч ким сөз кылбайт. Ажырашты, эчтеке болбойт. Үйлөнүп олуптур, үйлөнүптүр. Ушундай эле сөз менен калып кетет да. Эгерде турмуштан ажыраган кызды ала турган болсоң, көпчүлүктүн мисалы ата энелери, туугандары, кошуналары, тааныш билиштерин баары бул нерсени аябай талкууга алып башташат да. Типа эмне башка кызга албай калыппы деген сыяктуучу. То есть ажырашкан кызды экинчи сортко бөлүп, уже коомдон ажыратып койгондой эле да. Мен бир нерсе дей албайм ал жөнүндө. Бирок себеби эркек кишилер намустуу болушат да. Ошон үчүн бизде жанагындай да сөз бар го, кыздык дегендейчи. Ошого да көңүл бурушуп, балким күйөөдөн чыккан кызга үйлөнгүсү келишпейт да. Достордун алдында жүзү кара болуп калбаш үчүн. То есть келип такалган нерсе баары эле коомго келип атат, достор, туугандар, ким эмне дейт? Эл эмне дейт да, ошол элден коркушат да азыр, Алладан эмес, элден коркушат да. Сиз үй бүлөңүз барбы? Алхамдулилла бар. Анда мындай элестетип эле коелу, эч ким жаман көрбөсүн, бирок грубо говоря, мисалы жаш кезиңизде, жеңекеңизге жолуга элеңизде, мисал калганда, тең курактуу эле, бирок турмушка чыгып чыккан, тийип чыккан кыз болсо, анан аябай түшүп калсаңыз, алганга кудурет күчүңүз жете беле же бир аз тартынып коет белеңиз? Мен адамдын сапатына карап үйлөнмөкмүн баары бир. Бир чети эң туура деп ойлойм, себеп дегенде балким ажырашуу анын күнөөсү эмес, туурабы? Тагдыр да. Тагдыр ушундай болду, анан ажырашайын деп үйлөнбөйт да. Баары эле жашайын деп үйлөнүшөт, турмушка чыгышат, бирок жашоодо ар кандай болуп кетет. Кээде ата эне себепчи болуп калат, кээде чөйрөң себеп болуп калат. Ошол себептен турмушуң сен каалагандай болбой калат да. Эң туура сөздөр, чоң рахмат сизге. Потому что им замуж выходить, потом еще дети у них, они сами воспитывают, а в основном отцы не помогают, как сказать, вот. Эмне үчүн эркектердин мындай грубо айтканда руху жетпейт дейсиз, ушундай турмуштан ажырап чыккан кызды мен мамиле курууга, үй бүлө курууга кайра? Не знаю, у нас такой менталитет, то, что они не принимают, они хотят девушку помоложе, тех, которые уже не были замужем или типа такого, что-то типа такого. Мне кажется, то, что все-таки мы живем в Кыргызстане, и наш менталитет все-таки не позволяет, да, и это воспитание в семье. Но лично мое мнение, многие девушки, наверное, разводятся потому, что они не нравятся в самой себе, какую жизнь они превратили в свою, да? И почему бы нет? Если мужчина этого не осознает, то семья, она должна быть как крепкая, да? И чтобы не мучить друг друга, я не знаю, да, как это? Допустим, уже все разборки прошли, развелись, муж нашел уже другую, допустим, быстро
на него это как-то не влияет, потому что, ну, для парней обратно пожениться это не проблема. Даже той устраивает, да, грубо говоря. А вот именно для кыргызских мужчин, допустим, осознать тот момент, то, что, ну, грубо говоря, она разведена, у нее ребенок, и я как бы ее не могу взять в жены, это уже немного щепетильный вопрос. Насчет этого. Мне кажется, в наше время сейчас много мужчин, я знаю, которые берут как бы девушек, детьми, да, да. с детьми даже, потом свадьбы делают, как бы. Мне кажется, это нормально сейчас все. өзүнүн аброюна мындай туугандары эмне дейт, мисалы үйлөнүп калса ата энем эмне дейт, эм Кыскасы туугандардын элдин мнениясы көпчүлүк учурда эме болуп кетти. Балким суроо сен ал кызды аябай жакшы көрөсүң, сүйүп калдың деп коелу. Мисалда мисалга алганда сүйүп калдың, бирок ал турмуштан ажыраган, бала чакасы бар. Эми балким анда эч кандай күнөө жоктур. Балким туура эмес жигитке турмушка чыгып алгандыр. Анан ошол үчүн эле көпчүлүк учурда кыздардын мисалы өмүр бою жалгыз калып кетип атышат да. эми бул жактан алып караганда антип кыздарды антип деле неме кылган болбойт бир чети. Бирок коомчулук да бар, байкайсың, Коомчулук да бар, ооба, туура. Мен мисалы если ошондой мага неме болуп калса, мисалы ошондой кыз мага туш келип калса, өзүм колумдан келишинче жардам кылып, мүмкүн болсо, если боло турган болсо даже алганга деле даярмын, если анын немесин түшүнсөм, положениясын түшүнүп. Ну, эркектердин көз карашы башкачараак, потому что ажырашкандан кийин бир себеп болду деп ойлойт да, то что эмне үчүн ажырашты. Бир кандай болсо да бир козгоо болду да ажырашкан үчүн. Ошону такылдап изилейт. Может быть, башка бирөө менен жолугуп сүйлөшүп калды, или буруnkусын эркек адам күйөөсү копуруп калды. Ошодан уруш чыгып, келишпештик болуп кийин эндигиси келесиге кыйыныраак болуп калат. Потому что бул да ойлонуп калат да. Тигинин балалары бар да, менин балам эмес деп ойлоп калат. Ошол үчүн бир кыйыныраак да. Таксыр билет экен, качып атат. Камерага чейин аябай жакшы айтып аткан болчу. Балдар не береби даже, да? Жакшы сөз айт. Азамат таксыр жакшы сөз айтып өтүп кетти. Көптөн бери айтылган, вне камера айтып коеюн дейт. Эркектердин бир жаман жагы барлык кыз издешет дейт. Кыз деген эми грубо говоря, жалпак тил менен айтканда баарыңар эле түшүнүңөр окшойт. То есть бирөө менен үй бүлө куруп, бирөө менен жашап жүргөн кызды кабыл албаган чоң бир себептердин бири ошондо. То есть ал кыз эмес. Анан ким менен жаткан, тигибу деген суроолорду бир аз кагаз коруп айтып өтүп кетти. Бир чети эң бир проблеманын очогу ушул суроодо болуш керек деп ойлойм да. Негизи коркушат болуш керек, любой эле ата эне балам эч күйөөгө тейлек жаш кызды алсын дейт да. Ошол себептен болуш керек дейм да. Ал жагы туура бир чети, бирок балким сүйүп калдыңыз деп коелу. Сен эми сүйүп калсам бала саласына карабайсың, аласың да. Алат белеңиз? Мен алмакмын. Спокойно. Үйдөгүлөр эмне десе да. Үйдөгүлөр өзлөрүн жашаса да, любой. Эң туура жооп ушундай деп атам да. Эл сүйлөй берет, кербен жүрө берет. Ата эне бир нерсе деши мүмкүн, ошого карап калышы мүмкүн. Ошого карап бир аз Достор, бул сурамжылоону эмне үчүн кыска эле кылып койдук? Себеп дегенде бардыгы эле айткысы келбей атат. Чынчындап келгенде мен да эркекмин. Мен да өзүм бир чакан оюм бар. Менин оюмча көпчүлүк эле эркектер, в том числе арасында мен да бардырмын. Жөн гана коркотпош керек. Коркот дегенде айтып өткөндөй эле, жана байкебиз айткандай эле, баардыгы кызык деген келип такалат экен. Көпчүлүк учурда анан эл эмне дейт деген. Бирок эгерде чын сүйүүгө жолуга турган болсо, эчтекесине карабай алам деп атышат. Чынчындап келгенде баардык нерсени эки жактан карап көрүш керек. Себеп дегенде бизде көпчүлүк учурларда үй бүлөлөрдө ажырашып болгон болсо, албетте эч качан силер тарап же биз тарап күнөөлүү болбойт. Ушундай биздин бала жакшы болчу, кыз начар чыгып калды, же биздин кыз жакшы болчу, бала начар чыгып калды деген сөздөр эки тараптан айтылган бойдон калып калат. Чынчындап келгенде бир да кыз, бир да эркек ажырашабыз, бир жыл жашап эле тарап кетебиз деген ниет менен эч качан үйлөнүшпөйт. Албетте түбөлүк бир болобуз деп туруп, жашоодо ар кандай кысымдарга, ар кандай сыноолорго туш болуп, ошо эки ажырым жолго түшүшөт. Бирок ошо эки ажырым жолго түшкөндөн кийин эч качан турмуштан ажырап чыккан кыздарды канчалык катуу кылбасын, экинчи сорттогу адамдар катары көрбөш керек. Себеп дегенде биздин коомдо жакында эле ушундай ситуациялардан көп өттүк, байкадык. Көпчүлүк учурларда
турмуштан ажыраган десе все, ал ажырашса, значит ал не то, ал бир жеринде бир косяк бар дегендей эле, грубо айтканда. Ушундай бир тыянак чыгарып коюшат экен. Албетте жаман адам жок, баарын жакшылап байкайлы. Сүйсөңүздөр, сүйүүңүздөргө жеткенге аракет кылыңыздар. Бул аябай чоң суроо болду. Бул суроону кичине болсо да чечимилеп бердик деген ишеничибиз бар. Ошон үчүн кайрадан көрүшкөнчө сак саламаттаңыздар. Каналыбыздан чыгып башка нерсе көрөрдөн мурда катталганды унутпаңыздар. Жана албетте лайк басып коюңуздар. Жана жакшы бир каалоо тилектериңиздер болсо ылдыйда комментарийде сиздердин оюңузду күтөбүз. Чоң суроо долбоору Элдос Аскарбеков. Көрүшкөнчө.